Жыл ичиндеги эң көп гүл сатылчу күн. Ош шаарындагы гүл базардын четиндеги тротуар жол четине чейин гүл сатуучу жайга айланып кеткен. Гүлдөрдүн баасы жылдагыдан 20-30%га кымбат болгонуна карабай, алуучулардын саны азайган жок. Ош шаарында 2 күндөн бери түнкү саат 12-1ге чейин гүл соодасы кызуу жүрүүдө. Айым үчүн эң жакшы белек эмне деп ойлойсуз? Айым үчүн эң жакшы белек бул внимание да. Хорошо. Дагы кайсы белектер айымдарга өзүнчө жакшы? Гүл. Айым өзү гүл да. Гүл жакшы белек. Билбейм. Гүл болуш керек. Айымдар үчүн эң башкысы көңүл да. Чын жүрөктөн берсе, баары эле жакшыга дейм. Эң башкысы внимание болсо керек. Көңүл буруу, Ооба, көңүл буруу, адам көңүл буруу, кандай белек болсун, ошол башкысы болсо керек. Айымдар үчүн эң жакшы белек бул үй бүлөсүнүн тынчтыгы, эл журттун тынчтыгы, балдарынын бакыты, эненин эң жакшы бакыты ушу. Ушундай деп эсептейм. Быйылкы 8 мартта гүлдөрдүн ханышасы болгон розанын ордун жоогазын алмаштыргандай. Анткени расмий иш-чараларда жоогазын берилүүдө. Жоогазын бул жаздын жана назиктиктин символу. Ал эми флористтердин айтымында гүлдөрдүн баасынын кымбатташына доллардын дагы таасири бар экен. Себеби сонун гүлдөрдүн баары чет өлкөдөн, Кения, Голландия өлкөлөрүнөн алып келгендиктен, ал жакта соода доллар менен жүргүзүлгөндүктөн гүлдүн баасына дагы таасир эткен. Голландскийлер 250'dan. Bulara manalar 100-120'dan bolot gerberiyler. Dollarda hesabı kötərilip kettin ağır. Голландия розасы 250 сомдон, гербарий гүлдөрү 120 сомдон. Долларга байланыштуу баалар көтөрүлдү. Клиенттер эмнеге деп сурап жатышат, бирок алармандар көп эле. Былтыркыга караганда 60-70%ке көтөрүлдү. Бизде деле дыйканчылык бар, гектарлаган гүлдөрдү эгебиз. Өзүм 70 жаштамын, 30 жылдан бери гүлдөр менен иштейм. Bizde dehqonchiligimiz bor, o'zimizda gektar gullarga biz ham gul ekamiz. Gollandskiy cho'ng rozalar 250'dan. Monola Kenyaniki 200'dan, 150'dan bor. Голландия розасынын бир данасы 250 сом, анткени анын узундугу 90 сантиметр. 130 сомдук розалар дагы бар, бирок алар кыскараак болуп 70 сантиметрге барат. Апаларга ак роза, жаш айымдарга кызыл роза алсаңар болот. Keçen 11'ge иштедим. Ошондой эле быйыл идиште отургузулган гүл дагы модага айланды. Алардын баасы 250 сомдон башталып 2000ге чейин. Өзгөчө мекеме ишканалар коллективдеги айымдар үчүн дүңүнөн буйртма кылышууда. Олар циклами 300'den. Канча түшүп бересиз? Булар 250-280 беребиз. Болушубу? Бош. Буларды Өзбекстандан алып чыктык. Идиште отургузган болсо да, көрсөңүз, кызыл, ак, сары, айтор бардык түстө гүлдөйт. Жандуу гүл соолуп калбайт. Үйдүн абасын тазалайт. Арзандагы 300 сомдон башталат. Өзбекстандын гүллөр. Первозной гүлдөр. Аял коомдун көзгөсү эне үйдүн куту. Аял заты баалуу белектерге жана сый урматка татыктуу. 8 мартыңыздар кут болсун. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.